Yaşanan cebinizde bize 5 günden beri akçasını verilmekte. Yeterlice andan ikisini daha geçeriz. Sizler bir yaktan kişide savurdurak oldurular kişide. Başka turabız, savur benimle turabız mı hocam? Başka aile yok canım, arkaya yok, aslığa yok. Andan başka aile yok. Olanlar düşünüp koymuş. Daha bir Frans, bence düşünür etmedim. Hocada canım, tala жүрмей, почетный болsun. Sizler andan birdeki treboyt etken geldiler, misal akınlar dele yok anda içi. Biz treboyt ettik. Agişi biz ortaga geldi de atayın geldi. Hoca sizlerin özünüzü dolaylı aytmadı. Aytı olsun, birinci aytı olsun ondan sonra vereyle. Aylık albayt, alшы, eşteke kılbayt. Қолдан келген жардамды кылып жүрөт. Бул деле силерге окшогондой биякта турду мигрант өзүчү. Жок, мына жерде үй бүлөсүн багып аткан, ушул жерге элдерге жардам берейин деп диаспорага аралашып, диаспораны жетектеп жүрүп, ошондой кишине наам берген, мисалы, наам буга эчтеке көрбөйт. Бир тыйын нан бербейт, бир тыйын электр энергиядан скидка көрбөйт, алчы. Силерде ошондой турду мигрант эч айырмасы жок бул. Россиянын жараны. Biz naes kılgan yok. Bunlar talay başlıyor. Sizlerge жеткизин Yok, hazır жана bir bala айтпады. Эртең кетип каласыңар депчи, эртең кетип каласыңар, буга табыштап отасыңар. Ошон үчүн айтып атам. Биз азыр могу жерде болгон ынтымак менен эле, сабырдуулук менен эле бир ситуациядан ушундай гана чыга алабыз. Бирибизге претензия коюп, кече митип айткансыңар, кече митип жазып коюптур дегенден азыр эчтеке чыкпайт. Силер талашып айтканда биз да талашабыз, андан кечке урус талаштан башка эчтеке чечилбейт. Ошон үчүн мынакей. Баягы келгенде мына аксакал жакшы сөз айтты, ажеке. Бизге питанияны чечип бериле, колдон келишинче жардам берет, мына ошону чечип атабыз. Андан кийин дагы бирдеке чечилбаса дагы аракет кылабыз. Мамлекет эми силерди такыр эле унутуп калган жок. Ошону сиздер мамлекетке жеткирип бериңиздер, ошону жетип элетат, конечно. Ошо мамлекетке адамдар сол. Азыр мисалы ойлосоңор, деттик жактанчы Москвадан могул жака 3 киши учуп келип, мыякта жашап кетиш деле оңой акча эмес. Мамлекеттен ошол акчаны деле таап, бизди жиберип мынакей туугандарга баргыла түшүндүргүлө. Шартын эптеп, шартка жараша тиги жайгаштыра турган жайгаштырып, курсагын койгузгула, питаниясын кылгыла деп ошентип жиберип атты, туурабы? Өкмөттөн мамлекеттен чечимди чыгарып, бизге ошол транспорт төлөп бербесе, кантип келмек элек? Азыр сиздер бизге жардам бере аласыздар да ошондо биринчи майга чейин. Ооба, питанияңар боюнча жардам беребиз. Питанияңар чечилди мисалы, ал жана проблема жок. Азыр бул малга чейин биз бир мал тамак менен жашап аттык да, общий фондточу. Общий фондто. Эмес. Силерде могу жерде 110 кишинин тизмесин берип атты азырчы, 110 киши. 110 кишини бияка размещение кылганга мисалы, азыр пока эме жок. Такыр ошол 15тен кийин дагы чечилбей турган болсо, конечно, биз деле бийликке жеткиребиз мунучу. Элдерде суран түшүндө болот, 15тен кийин квартираларын түгөнөткөндөр. Аракет кылабыз, бирок биз аны общийге каражат жок. Чечебиз деп айта албайбыз, туура түшүнөсүңөр. Макулбу? Бийлик бизге жардам беришине көзү жетпейт, уже болгон. Унутуп калды, унутуп калды аларчы. Жаңы айтып атпайлы, унутуп калса биз каяктан келдик, биз адашып келдик. Мисалы сиз мына байке, сиз мисалы бала чакаңыз үйдө отурат, тыныч турат, эчтеке проблемаңыз жок дегенсиз. Мисалы биздин балдарыбыз үйдө калды, бардыгыбыз калды. Биз мына көчөдө жүргөндө илгери биздин апабыздар мындай карапайым адамдар болгон үчүн биз ошо убагында окуй албай, мына шофер болуп, водитель болуп калып кеттик. Эгер ушул жерде азыр бир депутаттын же эми сиздин же балаңыз биздин арабызда сиз аякта болгондо сиз кандай чуркайсыңыз, мисалы, туурабы? Чуркаганда мен Казакстанда барып чекемдерди ача албайм да, туурабы? Ону ача албайсыз, ошону кайта депутаттар кичине аракет кылып андай кылып койсо болот. Ошону сиздерден суранабыз. Депутаттарга болгон суроону алып деле өзүңөр кайрылып, кече биз уктук. Кээ бирлери менен түз өзүңөр сүйлөшүп атсыңар, туурабы? Ал башка маселе. Эч ким сүйлөшпөй. Байке, эми дагы бир суранышта ошол коридор боюнча дагы бир жеткизсеңер, дагы элдин мөрдө тургандарды талабы да. Жок, ол дагы бир жолу. Айтып атпаймын, качан ашылса кетесиңер, ол коридордо мутлады отат. Жок, биздин сураныш ошол да. Жеткирип коебуз. Бирок биякта чечилиши ойлотпойсуңар. Эми сиз могу тышкы иштер министрине түз эме связь бар да, силер ак кишиге айтсаңыздар, ак киши тияка жеткирет эле да. Мисалы дагы жеткирген жагына проблема жок. Азыр күндөн күнгө мисалы, байке, күндөн күнгө бизге азыр кыйын болуп баратат да уже. Эми айда жок, булчу берде азыр видео жүзүндө ушундай проблема болот. Депутаттар десе эсиме түшүп калды. Өткөндө биринчи күнү келгенде силер туруп биз депутаттар менен прямо сүйлөшүп атабыз дедиңер, туурабы? Туурабы? Онда айтышты. Мен сүйлөшкөн жокмун. Ана сүйлөшүп чечишип алса жакшы дедик, туурабы? Андан кийин дагы бир депутат атам. Мен прямо сүйлөштүм. Кудду ушул жерде. Мен сүйлөшүп атам, чечип атасыңар деди. Жок, депутаттар башка, аткаруу бийлиги башка да, бул кишилер аткаруу бийлиги да барат. Депутаттарга силер керексиңер. Эл керек депутаттарга. Депутатка качан керек? Шайлоо малда. А эми ошо мына азыр мына жерденчи дагы бир неме кылып кетейин да.
эгерде депутаттарга действительно адамды күйгөн болсо бизде бай депутаттар көп. Байланышка чыгып, мына жерде 100 адам калып кетти. Мына менин атымдан, мына менин партиямдын атынан деп кичине көңүл бөлүп бир 100 миң, 200 миң шайлоолордо миллиондорду чачат, турабы? Турабы кылыч? 100 адамга кагазын чекеси. Баарыбыз көрүп турабыз. Ошондойдон ошол депутаттар фракциянын атынанбы же партиянын атынанбы биздин партиянын атынан мынча деп койгон кичине көмөктөшүп койсо болот да, турабы? Onu кылбады, өзүңөр айттыңар, биз тиги депутат менен прямо сүйлөшүп атабыз, мына депутат менен прямо сүйлөшүп атабыз. Кече айттыңар мындай депчи. Айыл кишилер турат Мына эң бир влиятельный адамдын атын айттыңар, онун атын атап койдуң. Сүйлөштүк, мен бул малга чейин укпапмын. Мен чечем дедиңер. Ошолор дагы чече албай аткандан кийин балдар туура түшүнөлү балдар. Биз болгон айтканыбыз ошо суранышта дагы бир жолу дагы жеткирип койсоңор да дагы делечи. Азыр уже күндөн күнгө Талай аке аркага кетип атабыз уже күндөн күнгө. Билем аныкы мен. Уже азыр же Москвага кетип калайсың же Москвада эчтерсиз жок азырчы. Чым? Даже Москвада Бала чака менен аркага вообще мен кыйын болуп калдым өзү. Москвада кыйындап кетти. Өтө кыйындап кетти. Москвада вообще уже көтөрүлүп атты. Сөздү кыскартайлы дагы шансыз силерден акалар. Ооба. Мен сүйлөтүп отурсуң да, бир-эки сөз сүйлөп. Жок болсаң да биз тизмени тактайлаган да азыр. Давай.